Бул видеороликке сиздин биринчи өмүрүңүз жана өлбөс болуп калган экинчи өмүрүңүздү тизмектеп өткүм келди. Сиз менен баарлашкан курбумдун ойлорун, берген суроолорун бүгүнкү жалпы жаш күйөрмандарын деп билиңиз. Арыбаңыз Салыкул ага, менин сизге ага деп кайрылганым сизди 35 жаш күлгүн курагыңыз, оттой жанган, ырга суусаган курагыңыз менен көргүм келет. Сиз кыргыз поэзиясынын асыл жылдызы, жүрөктүн акыны экениңизди билем. Бар бол карындашым. Эгер менин алигиче ырларымды окуп жүргөн болсоң, ыраазымын кызым. Агатай, бүгүн да ырларыңыз менен жашап, жүрөгүбүзгө сиңирип келебиз. Өзүм жөнүндө айткым келсе, Алыкул мурасы 2026 сынагына катышып жатам. Абдан жакшы. Акыбетиң кайтып ийгиликке жет. Агатай, сизде суроом бар. Айта кой. Сиздин мындай шедевр чыгармаларыңыздын жаралышына кимдер, эмнелер түрткү болду эле? Менин чыгармаларымдын жаралышына жашоонун өзү түрткү болду. Көргөн азап тозогум, жетимдиктин муңу, жетпеген арманды сүйүүм себеп болгон. Эх, чиркин, аны эстегенде жүрөгүм тилинип, таш боор тагдырды тилдейм. Капа болом, жүрөгүм кысылат. Анан мага табият да дем берди. Ала тоонун шамалы, ак карлуу чокулар, тунук асман, мунун баары менин асаптарымда жашайт. Билем ага, буга ысык көл, ата журт дагы башка ырларыңыз күбө. Дүйнөлүк адабияттагы улуу акын жазуучулардан көп нерсе үйрөндүм. Алар менин ички дүйнөмө от жагып, өздүгүмдү табууга жардам берди. Эң негизгиси элге болгон сүйүүм, менин ар бир сагым элим үчүн. Ыр бул менин жашоом. Ырларыңызды талбай окуп, жүрөгүмө сиңирип келем. Алыкул ага, бизге кандай насаат айтар элеңиз? Балдарым, жашоо кыска, анын ар бир күнү кымбат. Билим издеп, андан чарчабагыла. Элди сүйгүлө, элиңердин тилин, салтын, тарыхын барктагыла. Элден алыстаган адам тамырынан ажыраган дарак сыяктуу. Сүйүүнү барктагыла. Сүйүү адамдын жүрөгүн тазартат. Кандай кыйынчылык болбосун багынбагыла. Менин өмүрүм оор өтсө да, ыр аркылуу жашоону сүйдүм. Эсиңерде болсун, адамды сулуу кылган анын жүрөгү, акылы, элге кылган кызматы. Насаатыңызга чексиз ыраазымын. Кайыр, кош ага.